Пегас барататын да. Манасты таппай атабыз біз азыр. Бияқта дейді азыр баралчы жанына. Ассалому алейкум достор. Мынаке Пегас жана Манас Ниязов. Мынаке ушул суроо ушул күнгө чейин көп суроолорду жаратты, талаш тартышты жаратты. Пегас ушул боюнча калып калабы деген өтө көп. Ар кимди ар кандай Пегастын көрмандарында, Манастын көрмандарында көп сунуштар, суроолор айтылган. Кандай болот Манас минсе депчи. Мынаке азыр Кудай буйрса бүгүн биринчи оюнда көрдүк. Өткөндө машыгууда дагы мен кечирээк барып калганга байланыштуу экөөнүн оюнун тарта албай калгам. Эми азыр Манастын өзү менен сүйлөшөбүз. Манас, ассаламу алейкум. Кандай ден соолуктар? Манас, бүгүн биринчи оюнуңар аяктады. Ушу сөздүн кыскасы Пегас кандай экен? Пегас жакшат экен аябай алгандачы. Биринчи жолу оюнга минишим. Билбейм, азыр жакшы эле миндим окшойт. Эртең күчтүү оюндарда көрөбүз кандай болот. Чоң оюндарда. Чоң оюндарда. Манас, азыр буга чейин эми Бойканы дагы чапкансың, экөө бир тууган. Ушул Пегастын эми ар бир балбан айтып коет го, аттын үстүнө отурганда билинет депчи. Сага кандай сезилип атат Пегас? Пегас деле Бойканын бир тууганы болгондуктан бунда эле Бойкага окшош жерлери көп экен. Жакшат экен аябай элечи. Бул делечи. Жакшы. Жаныбар. Анан азыркы салымдарың деле дээрлик оюндун жарымын эле Пегас менен салдың. Мындай ылдамдыгы казанга барышы кандай болуп атат? Бунун эң артыкча жери бунун оозу аябай эле элпек экен да. Тартканда жакшы отуруп, артыкча жери ушу экен. Оозу жумшак экен. Мен Бойкада оштордун да оозу катуу турат кичинекчи. Оозу жумшак экен. Жакшы, Кудай буйрса. Эми Шторм экөө алмак салмак болот экен да оюнда. Буйрса эми экөөнү алмак салмак чапканга аракет кылабыз. Баракелде балас. Чарчап калбасам. Кандай өзүң атты чабып, мындай оюндан рахат ала алдыңбы? Ооба, рахат алдым. Мыкты? Мыктат экен. Баракелде. Ошол Манас, эми баягы мындайча айтканда баягы эле дежурный суроолор. Эки жолу эмес, мурунку чемпионатта финалга чыгып, ийир эсеп менен утулуп калдыңар эле. Эми бул жолу аттарыңардын да мыктылыгын көрүп атабыз, командаңарды дагы көрүп атабыз. Божомол кандай болуп атат ушул оюнга негизи? Менимче ушул оюнга биз жакшы даярданып келдик да. Аттарыбыз да күчтүү, балдарыбыз да күчтүү. Эми общий бириктик да. Чоң акаларыбыз чогулуп, бириктирип, жакшы даярданып, жакшы келген буйрса жакшы ойношубуз керек. Биян оюн талас көрсөтөт да. Оюн талас көрсөтөт. Байым болушунча аракет кылабыз бирок жакшы оюн болот. Кудай буйрса. Баракелде. Жаныбар. Манас, Кудай буйрса, алдыдагы оюндарда балким Пегас экөөң ойноп каласыңарбы же кандай болот? Билбейм, азыр Пегастын казайында минип көрчү, эсин жакшы минсең берем деген оюндаргачы. Мен буйрса, билет окшойм оюндарда. Командага келип калышы мүмкүн. Командага келип калышы мүмкүн. Оюндар буйрса. Баракелде. Элдин баары баягы Бойканы, эми Бойка Кыргызстанда эле эмес, Тажикстан, Өзбекстан, Казакстанга чейин таанымал ат, анын көрманы дагы көп. Буйрса Пегас дагы ошондой болот деген үмүттөбүз, Манас. Буйрса аракет кылабыз. Баракелде. Ат жагы жеңил болсун, ийгилик. Мынаке достор, Пегас. Манас Пегас менен чыккан экен. Салым. Пегас. Пегас менен Штормду алмаштырды. Ушул достор
Жок, аутка чыккан жок. Ким өткөрүп атабы? Өткөргөн экен. Пегас. Жарык Пегас. Салым. 4-0 Birinci oyunda Kuantay 4 salım salgan. Ekinci oyunda Melisbek Ulu Nurcan 3 salım saldı. Bu üçüncü oyun. Bu betteş. Esep sandары 4-1 азырынча ошол башталды. Охо. Ой, мынасага өтө мыктың кетти жерден. Салым болобу, жокпу? Ой, салым. Баракелде. Баракелде. Бул кайсыл Пегас менен экен. Жарыктык жарашкан экен Манаска. Мынакей достор, биринчи тайм 6-чы улак бул. 4 салым салып кетти Манас Ниязов. Бүгүн бомбардир болот окшойт. Берди азырынча бомбардирлер Манас биринчи орун менен кете атат. Биринчи орун менен баратат. 6 салым менен буга чейинки оюнда Мелисбек Ulu Нуржан 3 салым салып кетти. Эми мен ким көп салган улакчыларды айтып атам. Андан мурун Султан Ulu Кубаныч 4 улак салган. Тизме дагы чыккан жок. Манас Байыш, Рамазан Паша, Ултбек Майлыбаш сүрөт ортодо дагы. Манас эңди жерден. Ай баракелде. Карачы бурулган Шторм. Шторм эми айтпасак деле мыкта бармакта. Баратат. Озун кагып баратат. Салым болобу? Ох, салым. Охо, Манас. Жода бул турнирде бомбардир болгон калды окшойт. Биринчи оюнда эле 6 салым салып кетти.